Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги кийинки маселеге өтөбүз. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга кароого сунушталат. Демилгечилер, Жогорку Кеңештин депутаттары Мамасадыков, Кадырбеков, Чойбеков, Алимжанова, Айдарова, Раджавалиев, Сарбагышев, Жакышев, Алиев, Нурбаев, Райымбачаева, Аджибаев, Нарматова. Баяндамачы Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңештин депутаты Мамасадыков Замирбек Дүйшәлиевич. Чолпан Алуевна, процедурный. Замирбек Дүйшәлиевичтин мыйзамдарын пакетине карап койсок, урматтуу коллега. Бул, урматтуу депутаттар, бул мыйзамдарды пакет менен карай албайбыз. Ар биринин эмеси концепциясы эме ар түрдүү. Ошон үчүн ар бирин бирден карашыбыз керек. Жок, пакет менен карап туруп, ар бирине ар кандай суроо берсек боло берет. Жок, баяндама кылып койсо. Ар бири боюнча отдельный неме корутунду бар да. Саламатсыңар, урматтуу кесиптештер. Чолпан Алуевна. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзам долбоорунун башкы максаты болуп айрым айылдык кеңештердин төрагаларынын эмгек акы менен камсыз кылуудагы чек коюучу ченемди алып салуу саналат. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын колдонуудагы редакциясына ылайык калкынын саны 20.001 кишиден кем эмес айылдык кеңештин төрагасынын кызмат орду үчүн эмгек акы төлөнөт. Ал эми калктын саны 20.001 кишиге жетпеген айылдык кеңештердин төрагалары коомдук башталышта иштешет. Жана сессиялар өткөрүлгөндүгү үчүн бир жолку компенсациялык төлөм алышат. Белгилей турган нерсе, коомдук башталышта иштеп жаткан төрагалар мыйзам аркылуу бардык айылдык кеңештердин төрагаларына бирдей деңгээлде жүктөлгөн жумушту аткарышат. Ушуга байланыштуу айылдык аймактагы тургундардын санына карабастан 2025 жылдын 1-январынан тартып бардык жергиликтүү кеңештердин төрагаларынын эмгек акы белгилөө сунушталып жатат. Бул жерде АТРден кийин, урматтуу кесиптештер. Урматтуу депутаттар, баяндамачы өзүнүн баяндамасын бүттү. Суроолор барбы бул маселе боюнча? Маселе жок. Маселе жок болсо, Дүйшәлиевич, отура бериңиз. Жок, пакет менен эмес. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга кароого сунушталып атат. Урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусу. Мыйзам долбоорунун концепциясын жактырабыз, анан биринчи окууга кабыл алууга Жогорку Кеңешке сунуштайбыз. Макул? Каршы? Жок. Күн тартибиндеги кийинки маселе сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларында жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга кароого сунушталып атат. Демилгечилер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттары Мамасадыков, Нарматова, Алимжанова, Раджабалиев, Сарбагышев, Чойбеков, Жакышев, Алиев, Нурбаев, Кадырбеков, Райымбачаева, Аджибаев, Айдарова. Баяндамачы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаты Мамасадыков Замирбек Дүйшәлиевич, сөз сизде. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциясына жана башка мыйзам актыларына шайкеш келтирүү максатында иштелип чыкты. Бүгүнкү күндө жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык шаардын мэрлери жана айыл өкмөтүнүн башчылары 5 жылдык мөөнөткө дайындалат. Жогорудагы байланыштуу көрсөтүлгөн мыйзамдын статьясынын 1-бөлүгүндө 4 деген сөздү 5 деген сөзгө алмаштыруу сунушталууда. Ошондой эле бул мыйзамдын 7-беренесинин 2-бөлүгүндө жергиликтүү кеңештин депутаттары өз ишин натыйжалуу жүргүзүү үчүн түзүлө турган шарттар белгиленип,
депутаттардын колдонуудагы мыйзамдар жергиликтүү кеңештердин иш тажрыйбасын окуп үйрөнүүсүн уюштурат деп жазылган. Бирок жергиликтүү кеңештердин депутаттарын окутуу үчүн каржылоо булагы так көрсөтүлбөгөндүктөн бул багытта көптөгөн көйгөйлөр жаралууда. Ошондуктан 7-чи беренин 2-чи бөлүгү жергиликтүү кеңештин депутаттарын окутууга жергиликтүү бюджеттин жалпы көлөмүн 1%дан ашпаган өлчөмдө каражат бөлүнөт деген сүйлөм менен толукталып жатат. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына айыл өкмөт башчысы жана райондук маанидеги шаар мэрлеринин кызмат ордунда коюлуучу талаптар белгиленген. Мыйзамдын 46-чы беренесинин 1-чи бөлүмүнө жана айыл өкмөтүнө 52-чи беренесинин 1-чи бөлүмүнө өзгөрүү киргизүү менен жетектөөчү кызматтык иш стажын 3 жылдан 2 жылга азайтуу сунушталууда. Ошондой эле жергиликтүү маселелерин ыкчам түрдө чечүүдө аймактык социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүдө жана социалдык жактан коргоонун программаларын ишке ашыруу жана кээ бир учурларда шаар мэрлерине, айыл өкмөт башчыларына жергиликтүү жарандан башка талапкерлер чыкпагандыктан ошондой эле жерлеринде маселелерди ошол жердин тургундарынан жакшы билбегендиктен көрсөтүлгөн ченемдерди колдонуу менен тиешелүү иштерди ишке ашыруу өтө ордук алып келүүдө. Жогоруда негизинде жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын областтык райондук мэрлерге 46-чы беренесинин 3-чү бөлүгүнүн 3-чү пункту жана айыл өкмөтүнүн 2-чи беренесинин 3-чү бөлүгүнүн 3-чү пункттарын күчүн жоготуусу сунушталууда. Мыйзамынын 55-чи беренесинин 3-чү бөлүгү жаңы редакцияга сунушталып жатат. 2017 жылдын 31 январындагы номер 17 Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен бекитилген. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестринде ылайык айыл өкмөтүнүн башчысы саясий муниципалдык кызмат орундарына кире тургандыгы көрсөтүлгөн жана айыл өкмөт башчысынын орун басары башкы кызмат орундарына тиешелүү жазылган. Урматтуу кесиптештер, Урматтуу депутаттар, бешинчи маселе 4кө азыр эле добуш бербедиңизби, Бекимбек Акимович? Азыркы сөз Жанарбек Кубановичте. Чоң рахмат. Замирбек Душевич, сиздин мыйзам долбооруңузду колдойбуз. Бирок ушул жерде президенттин өкүлү, министрлер кабинетинин өкүлү отурат. Мен бир ойду айтып өтөйүн да, урматтуу депутаттар, бир 2 мүнөт эгер убакыт берсеңиздер. Чолпон айылында Борбордук шайлоо комиссиясынан киши барбы жокпу бул жерде? Биз чакырдык эле, бирок Минфинден дагы ошол Борбордук шайлоо комиссиясынан дагы адамдар келбептир. Негизи азыр эми Замирбек Дүйшалиевич үчүн биздин комитеттин депутат Анан албетте мыйзам долбоорун колдоп беребиз. Негизи бул маанилүү маселеде Борбордук шайлоо комиссиясынын бир топ мүчөсү бар да эми. Жок дегенде Шайруллабекова өзү келбесе дагы мына комитетти урматтап, жок дегенде орун басарын мүчөлөрү болсо дагы келип отурса туура алмак. Мына кийинкиде экинчи окууда сөзсүз эске алыш керек го Алмаз Акынжанович. Айтайын дегеним, урматтуу депутаттар, өткөндө биз Бишкек шаарынын мэрин эл шайласын деп мыйзам долбоорун сунуштадык. Сиздер колдоп бердиңиздер, комитет мүчөлөрү. Сиздерге рахмат. Кече демалыш күнү Туркияда муниципалдык шайлоолор өттү, көрдүңүздөр. Бүт дүйнө суктанды. Мына ири шаарларда ошол эле Стамбулунда, Анкарада, Измирде, Анталияда оппозициясы жеңишке жетти. Аны бийлик тааныды. Бийлик таанып, өлкө президенти демек биз мурдагыдан катыраак иштешибиз керек экен. Бул шайлоочулардын бизге болгон сигналы деп мындай аны туура кабыл алып атат. Туркиядагы демократиялык таза атаандаштык өткөн шайлоо системасын көрүп, мен мындай абдан ыраазы болдум. Эч кандай мэрлерди шайлоодон коркпойт экен президенти. Коркпой эле монда шайлоо өткөрөт экен. Келечекте урматтуу комитеттин мүчөлөрү биз дагы ушу жок дегенде борбордон ушуга башташыбыз керек деп ойлойм. Ошондо жанагындай дайындоо, мисалы мына азыр алмашкан мэрлердин саны акыркы 3 жылда 15ге чейин деп калды. Эми ошону азыр мындай күчтүү тың менеджер барлар чыкмак. Нурлан Асанбеков жакшы билет Туркиядагы шайлоолорду. Мындай бир адам бир добуш экен. Анан Замирбек Дүйшалиевич, сиз жанагы агитаторлор боюнча да мыйзам алып чыгып атпайсызбы? Мен таң калдым да, ушу Туркияда жакыр
айылдар жокпу катмарлар облустарда десем бар экен аларда деле. Бирок жанагынтип шайлоо үчүн $50, $40 же бир биздегидей 2000 сомго алдануу аларда мындай чыккынчылыкка тиет экен. Жакыр, акыркы наны, акыркы оокаты калса дагы мен жок добушуму саткан, бул менин мекенге болгон чыккынчылыгым деп түшүнүшөт экен. Бул мүмкүн эмес. Эми карабайсызбы, катышуунун 75%дан ашып атат. Мына ушундай эл аралык дүйнөнү таң калтырган мыкты суктаналык өлкөлөргө карап мындай анча-мынча жакшы жактарын алышыбыз керек деп ойлойм да. Ошон үчүн биз өткөндө жана пленардык жыйында көп депутаттар колдоп берди, бирок бизге бир 10 чакты добуш жетпей калды. Ушуну бир 6 ай убакыт өткөндөн кийин кайра алып чыгалы, кайра колдоп бериңиздер эми. Замир Тушаевич, ишиңизге ийгилик. Рахмат. О 2-3 жакшы мыйзам долбоорун алып келипсиз, колдойбуз. Рахмат. Кийинки сөз Дастан Артысбековичте. Рахмат. Замир мырза, могу 7-нчи берени өзгөртүү киргизип атасыз да. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын окутууга жергиликтүү бюджеттин жалпы көлөмүнүн 1%дан ашпаган өлчөмдө каражат бөлүнөт депчи. Бул эмнеден келип чыкты да? Дастан Артысбекович, мен дагы айылдык кеңеште 3 ирет депутат болгон. 3 ирет айыл өкмөт башчы болуп дайындалып элге кызмат кылдым. Эми эл өкүлү болуп дайындалат да депутат. Келгенден кийин ар тармактан эл өкүлү келет экен да. Тажрыйбасы менен, билими менен, анан айылдык кеңештин депутаты жергиликтүү өз алынча башкаруу боюнча түшүнүк болуш керек экен да. Республиканский бюджет кандай, жергиликтүү бюджет кандай. Ушул маселеде көп маселелер бар да. Биз эми тажрыйбаны алганда биз ушул 452 айыл өкмөт менен тыгыз байланышта иштейбиз. Группаларыбыз бар. WhatsApp'ta, Telegram'da, андан сырткары айылдык кеңештин төрагалары менен депутаттар менен группаларыбыз бар. Бул маселе жеке менден чыккан жок. Бул ушул айыл өкмөттүн башчыларынын, кызматкерлеринин, айылдык кеңештин депутаттарынын ичинен чыккан көйгөйлүү маселе бул. Эгерде ушул 1%ке чейин буну ушул жергиликтүү башкаруу айыл өкмөт ошол сессияда карап буну караса болот. Мунучу тажрыйба алганы, билим алганы. Түшүнүктүү. Азыр менде суроо, бул министрлер кабинет жактан тийиштүү органдар болсо жооп берсеңиздер. Дастан Артысбекович, сөзүңүз оозуңузда. Минфин келди, суроо берсеңиздер болот. Зам министри келди. Азыр жергиликтүү бийликтин максимальный бюджети болгон айыл өкмөт болобу же шаарды болобу айтып койсоңуздар, максимальный бюджет болгон. Бишкекти канча бюджет? Канча? 32 миллиардтын 1% канча болот, мисалы? Жок, силер общий ответ этпей, өзүңөрдү тааныштырып, анан кийин сүйлөгүлө, биякта стенограмма кетип атпайбы? 32 миллиардтын 1%? 320 миллион сом. Госагентство по кадрам. 320 миллион же 32 миллион болобу? 320 миллион. 320 миллион. Эми көрдүңүзбү, Замир мырза? Биз мындай мыйзам менен жол берип койсок, биринчиден туура эмес болуп калат да. Акчаны каалагандай колдонуп коюшу мүмкүн. Ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарын эл шайлап атканда силер бар ошол жерден окугула, биз төлөнгөн салыктан силер окуп, билим алгыла деп жөнөтпөйт да. Ал элдин акчасы да, салыктан түшкөн акча. Ал жерге дайын кадр келиш керек. Мыйзамдарды билбесем да өзү ошол мыйзамды алып окуш керек. Үйүндө отуруп. Үйрөнүш керек. Анан кийин шайлоо учурунан да чыгып айтсын ошол элдин алдында. Силер төлөгөн салыктан биз 1% алып туруп, анан биз окуйбуз ошол жерге барып деп. Программасына киргизсин анда. Киргизбейт да. А бирок биз мыйзам менен ошону жол берип коет атабыз да, Замир мырза. Мен жооп берип коеюн, Дастан Артысбекович. Туура айтасыз. Жергиликтүү башкарууда ошол мэрия болобу, айыл өкмөттүн кызматкерлери болобу, кеминде 1%дан жогору ушул билим алууга мыйзамда каралган. Айыл өкмөттүн кызматкерлери да, мэриянын кызматкерлери да аларда билимдүү адамдар.
Бирок ушуга окутууга деген туурабы? Мына кадр кызматы турат. Мыйзамда белгиленген бул. Эми депутаттардын саны Бул жерде жергиликтүү кеңештин депутаттарын 1%га чейин деп атабыз. эми 1%га чейин 1%ды алып чыгат да. Жана 320 миллион алып чыгат да өздөрүнүн кызыкчылыгы болсо. Эми ал жерде 300 Ошол миллион үчүн муну мынтип бөлбөш керек да, Замир мырза. Мен мыйзамды колдоймун. Просто баягы мамлекеттин жалпы ошолорго балким ушул регламент үйрөтүү, мыйзамдарды ошо токтомдор кандай кабыл алынышы боюнча баягы окуу тренингтер жүрөбү, аны эми мамлекет бюджеттен болобу же болбосо эл аралык уюмдар менен болобу өзүнчө определенный сумманы иштелип чыгып бөлүнүп берилсин, болду ошол эле. А то биз мындай кылып туруп процентин көрсөтүп койсок, бул акча бесхозный болуп кетет. Тура эмес да, биз мынтип азыр бул негизи бул алардын мыйзам менен каралганда алар бекер иштеп берет. Мыйзамда ошондой да, алар айлыгы жок, бекер иштеп берет. Жергиликтүү кеңештин депутаттары мыйзамда көрсөтүлгөндө ашпаган. Ошол үчүн мен ойлойм, бул мынтип көрсөтпөй эле коюшубуз керек. Бул эски редакциясы боюнча эле калтырыш керек да. Эски редакциясы боюнча. А то мисалы мен бир эле пример Бишкек шаарына келтирип кеттик. Бул өтө мындай жаман иштерге алып барып коюшу мүмкүн. Мен сизден сураныч. Андан кийин сиздин мыйзам менен жана акимдер бүгүнкү күндө шайланганда ошо жергиликтүү тургун аким боло албайт, туурабы, өзүнүн районуна. А сиздин мыйзам менен ошол алынып атат да. Ооба. Туурабы? Аны колдоймун. Айыл өкмөт башчысына да ошондой болот, туурабы? Аны колдоймун. Бул туура. Мен сизди ушул өзгөртүүгө киргизип атканыңызды колдоп кетемин. Ал эми могуну да сунушту киргиздиңиз, бирок мен да сунуш беремин. Экинчи окууга келгенде алып койсок. Анан эң негизгиси министрлер кабинет тарабынан буга тийиштүү корутунду берилди беле сиздин мыйзамга. Мен Чолпон Алимде кандай болуп берилди анда комитетке? Эми комитетке келди, мына нецелесообразно деп берип атышат булар. Бул мыйзам деп. Анан депутаттар өзүңөр чечесиңер да. Эрдинис мырза, сөз сизде, анда айтыңыз. Сурооңузга, сунушуңузга жооп берип коеюнчу. Өзү аты аталып турат да. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу деп. Жергиликтүү маселени жергиликтүү тургун гана түшүнөт. Bizde kança oblast, biz чек арада жайгашкан. Замир мырза, мен түшүндүм. Жанагы айттым, колдооңузду колдоймун. Тургун ошо местный киши ошол жерге аким боло алат, айыл өкмөт башчысы боло алат да, мен колдоймун. Болгон жанагы 1% дегениңизди мен сунуштайм, ошону Сунуш берип коюңуз. Ошону беремин, ошону алып койсоңуздар. Анан эми министрлер кабинетинин сунуш чечими келиптир да, эмесечи бизге. Азыр Чолпон Алим айтып кетти, корутундусу каршы экен да, ошону да көңүл буруп койсок. Эми биз сизди колдойбуз. Бирок өтүп барып президенттен кайра вето коюлуп калса, мээнет талагы кетет да. Рахмат. Алайын да. Мен Асибе. Кийинки сөз Гүл Ахматкуловна. Рахмат Чолпон Алиевна. Я, если честно, конечно, немножко возмущена, потому что представитель Министерства финансов, замминистра, да, в должности? Он здесь. Да. Вы вообще иногда вводите заблуждение, да? Конечно, сейчас мы говорим о городе Бишкек, вы озвучили 32 миллиарда, да, бюджет. Но разве можно город Бишкек, зная, что у него совершенно другой статус, совершенно другой закон, и сравнивать о том, что... И не забываем, что с бюджета города Бишкек с 32 миллиардов и еще и полностью бюджет мэрии оплачивает образование. Все зарплату в столице учителя получают именно с местного бюджета. А Ил-Кенеш и в других регионах там такого нет. И поэтому такая нагрузка, которую вот и сравнивать о том, что вы сейчас вот вносите, то есть говорите о том, что и возражаете, но я имею в виду не лично вы, а вообще Кабинет министров возражает против законопроекта нашего коллеги, я считаю это в корне неверно. Вообще какая-то пошла неправильная тенденция, уважаемые коллеги, что Кабинет министров
во все инициативы именно депутатов, они категорически против. Это что за тенденция такая? Что за противостояние неправильное? Я 100% доверяю Замирбек Дюшалевичу. И те проекты, которые он внес, я, уважаемые коллеги, призываю всех поддержать. Потому что это человек, который не один созыв, и не один день, и не один год проработал именно непосредственно руководил Аил Кенешем. У него опыт огромный. И он четко знает все проблемы на местах. И он знает о том, что вот эти вот действующие нормы, там, где запрещается, нельзя быть главой Айлу Өкмөту, не может быть это мэром лицо, который является уроженцем соответствующего аймака или города. Это что за такое вообще репрессивная какая-то норма? Вы извините, если он обучался в столице, если он учился, да, но он уроженец, допустим, Аксы, и что он там не может получить должность, если он огромный опыт заработал непосредственно в столице, да, и он не может реализовать его на месте, где он родился? Это что за норма вообще такая? И правильно, те дополнения, изменения, которые вносит на сегодняшний день группа депутатов во главе с Замирбек Дюшалевичем, я призываю вас всех поддержать. Вот таких вот репрессированных и неправильных норм не должно быть. Спасибо большое. Рахмат, Эрнис Мырза, да? Сөз сұрап атады президенттің өкілі. Саламатсыздар, да бір жол рахмат. Рұқсат берсеңіздер, мен үкіметтің тоқтауын стенограмма үшін оқып қояйын. Аталған мыйзам ушуга ылайык жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 46 беренесинин 3 бөлүгүнүн 3 пунктунун 52 беренесинин 3 бөлүгүнүн 3 пунктуна алып салуу максатка ылайыксыз деп эсептейбиз. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соттун 2023 жылдын 26 апрелиндеги чечимине ылайык жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 52 беренесинин 3 бөлүгүнүн 3 пункту Кыргыз Республикасынын конституциясынын жоболоруна каршы келбеген катары белгилегендигин маалымат иретинде белгилейбиз. Жогоруда баяндалгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин мыйзамдын долбоорун сунушталган редакция кабыл алуу максатка ылайыксыз деп эсептейбиз. Анан буга чейин каралып кеткен 4-нчү маселеге колун көтөрсөм сөз бербей калды же көрүлбөй калды го дейм. Көрүнбөй калдымбы балким. Акыда биз каршылыгыбызды бергенбиз. Ошону бир белгилеп кетейин деп аттым эле. Анан Гүл Ахматкуловна, сиз жаңы эле айтып кеттиңиз, биз дайыма эле каршы беребиз депчи. Биз дайыма каршы бербейбиз. Репрессия деген жок бул жерде. Биз мыйзамдын негизинде кылабыз бардыгынчы. Рахмат. Рахмат. Я дополню. Дело в том, что группа наших депутатов, которая разрабатывает законопроекты, понимаете, они же тоже не с потолка берут. Они же тоже изучают проблему. Они тоже в рамках закона. И вот такого вот не должно быть, понимаете? Кажется, что это просто так с потолка взяли, что ли. Они тоже основу Гүл Ахматкуловна, добуш берүү менен чечебиз. Зачем? Кийинки сөз Мейкимбек Акимиште. Рахмат Чолпоналыйна. Мен сурам госкадровый службага да. Айыл өкмөт башчылары жергиликтүү ошол жерде төрөлүп чоңойгон адам болбош керек деген. Ушуну трактовка кылып бергилечи, эмне себептен мындай болуп калган? Оюңар кандай негизи? Рахмат. Өзү ошол туулган жери боюнча айта кетсек, азыр деген АТРдин алкагында ошол көргөздү. Мисалы акимчиликтер ошо ротация негизинде жакшы ийгиликтерге жетип атат. Долбоор несе ошол жыйынтыгы. Мен айыл өкмөт башчысы жөнүндө айттым. Акимдер боюнча макул. Ошол опытта айыл өкмөт башчыларына дагы неме кылат. Силер ошол негизинде эле ушундай мыйзам мурун эле кирип калганмын да. Жанагындай коррупцион элементтерден ошо арылуу, жанагындай бир жакшы ийгиликтерге жетишкенге бир жакшы өбөлгө болот экен. Мына карасаңыз, айылдан мектепти бүтүп, айылда жогорку билим алуу жок, ол жогорку окуу жайларда. Шаарга барып, окууну бүтүп, билим алып, бир кесиптин ээси болуп, ай өзүңүн айылыңа келип иштей албасаң анда эмне кереги бар?
Bilесиңер, birisi ekonomik жактан эсептеп чыктыңарбы? Bir айыл өкмөттөн башка айыл өкмөткө барып, ар бир айыл өкмөт канча деген айыл өкмөт бар бизде Кыргызстанда. Ар бирине турак жай менен камсыз кылып, машина менен камсыз кылып, үй бүлөсүнө барып келиш керек, же үй бүлөсү менен көчүп келиш канча деген чоң каражат. Макул, мен түшүнөм, акимдерге, мисалы прокурорлор, ровдун жетекчилери, аларга ооба башка жактан келген шарт бардыр да. Бирок Кыргызстан боюнча ар бир айыл өкмөткө жергиликтүү кулум болбойт деген бул туура эмес го дейм да. Ал ошо өзүнүн шайланган убактысын, ошо территориянын менталитетин, ошо жерден көйгөйүн изилдеп бүткөнчө эле анын срогу бүтүп калышы мүмкүн да. Азыр кесиптешибиз жакшы сунуштарды берип атат мыйзам долбоорлорун. Кудай буйруса кабыл алабыз да, просто билбейм да малындай эмне үчүн бул нерсеге кирип калган, бирок ушул нерсени негизи жок кылышыбыз керек да. Наоборот, айылда бизде кадрлар жетпей атат. Биз аларды кайрадан сен өзүң айыл өкмөтүндө иштей албайсың, башка айыл өкмөткө барсаң эч ким барбайт айылга. Бардыгы эле кайра шаарга келип, ушул жерден кетпей коюшат. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Нурбек Өмөрбекович, сөз сизде. Рахмат, Чолпон Алыймын. Завир Дүйшалиевич, сиздин мыйзамыңызды колдойм. Мен жана Дастан Арысбекович бир айтып калбадыбы? Өкмөттөн корутундусун сурабадыбы? Кандай отрицательный или положительный келди депчи. Бу жерде мындай да. Бир эле мыйзамга мында Нурлан Асанбекович экөөбүздүкү мен биринчи бергем. Ол ошол эле мыйзамды Нурлан Асанбекович бериптир. Мага отрицательный берет да, бияка положительный берет да. Азыр мыйзамга жараша бербейт. Азыр адамдын фамилиясына жараша кандай депутат ошого жараша берип атат азырчы. Ошону эле кимге Дастан Арысбекович ошону айтып коеюн дегенде, бул сурап кереги жок. Өздөрү кандай берсе, биз ошондой голосовать этип беришибиз керек да. Өздөрүнө жараша кандай болсо ошондой кылып беришибиз керек биз дагы. Бизге отрицательный береби, биз бу жерде мыйзамдарды колдошубуз керек. Именно өкмөттөн келген мыйзамдарды. Рахмат, урматтуу депутаттар, бардыгын добуш берүү менен чечебиз. Анда эмесе азыр бул мыйзамда Замирбек мырза, азыр мына уроженец биз азыр сиздин добуш берсек мунуңузга, анда күн тартибинен алынып калган эме бар го, мыйзам. Ошо менен мындай байланышы бар да, против неме болуп калат. Кийинкисинде кандай кыласыңар? Бириктиресиңерби же сүйлөшөсүңөрбү? Ошону мындай бир билип алайлы, ошого карап иш кылайлы анда. Негизи туура айтасыз, Чолпон Алыйм. Биз эми концепциясын колдоп берели. Завир Дүйшалиев дегенчи. Анан азыркы биринчи жанагы карай турган өкмөттөн келген мыйзамды биз күн тартибине эле алып койдук. Аны кийинкиде карайбыз. Кийинки жумада карап берели. Ошону айтып атпаймынбы? Кийинки жумада карап берели. Анан экөө бирдей да? Палатага чыкса, палатадан кайра биринчи окууга кайтарабыз. Биринчи окуу режиминде кайтарабыз да, анан экөөнү кошуп алып барышат да, кандай кылышат да. Рахмат. Анда эмесе, урматтуу депутаттар, суроолор бүттү. Күн эме корутундуга өтөлү. Кыргыз Республикасынын жогорку Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун жактырабыз жана аны кабыл алууга жогорку кеңешке сунуштайбыз. Макул? Каршы? Жок, рахмат. Күн тартибинде кийинки маселе сиздердин карооңуздарга жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга кароого сунушталат. Демилгечилер. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары Мамасадыков, Нарматова, Кадырбеков, Алимжанова, Чойбеков, Жакышев, Сарбагышев, Реджалиев. Баяндамачы депутат Замирбек Дүйшалиевич, сөз сизде. Рахмат, Чолпон Алыйна. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башка органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 27-беренесине ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын карамагына жергиликтүү маанидеги 25 маселе киргизилген. Мыйзам долбоорунун максаты болуп жергиликтүү коомдоштуктардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн өз кызыкчылыктарында өз алдынча ишке ашыруу, жергиликтүү маанидеги маселелерди өз жоопкерчилигинде чечүү жана алгалаган өнүгүү камсыз кылуу үчүн
укуктук негиздерди өркүндөтүү саналат. Мыйзам долбоорунда жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына алардын аймагында жашоо турмуштук камсыздоо тутумун иштетүүнү жана өнүктүрүүнү уюштуруу, аймактык социалдык экономикалык өнүктүрүү жана калкка социалдык жана маданий кызматтарды көрсөтүү жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын карамагына берилген жергиликтүү маанилүү маселелерди иретке салуу үчүн укуктук шарттар түзүү каралган. Мыйзам долбоорунда жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына алардын аймагына жашоо турмуштук камсыз тутумун иштетүүнү жана өнүктүрүүнү уюштуруу, аймактык социалдык экономикалык өнүктүрүү жана калкка социалдык жана маданий кызматтарды көрсөтүү үчүн укуктук шарттар түзүүгө багытталган бир катар өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталып жатат. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жөнүндө. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, суроолор болсо берсеңиздер, жооп беребиз. Дастан Арысбековичте сөз. Замир мырза, ошондо бул кайсы мыйзамдарга өзгөртүү пункттарга кирип атат? 27-ci берене, 34-ci берене, 65-ci берене, 66-ci берене. Бул жерде Дастан Арысбекович, бул жерде мындай толуктоолор эле киргизилген да. Бул жерде мындай эч нерсе жок. Болгону жанагы айылдын ичинде билесиз да, айыл өкмөттөрүнүн ичинде жанагы айылдын ичиндеги суга суу менен камсыздоо бул жергиликтүү маселеге кирбей калган. Буну ушул жергиликтүү маселе киргизип атабызда бунучу. Андан кийинки маселе бул жанагы тротуарлар деп турат го. 6-чы пунктта жол кирген, Дастан Арысбекович, тротуар кирбей калган. Буну себеби кандай бир айыл өкмөт ишмердүүлүгү боюнча текшерүүлөр барганда дагы тротуар көрсөтүлгөн эмес да. Эми мына пункт менен киргизип атабыз. Түшүнүктүү. Мындай да азыр суроо. 27-ci бере менде айтпадыңызбы? 3 арбаларын суга суу менен камсыз кылуу депчи. Ошол айыл өкмөткө киргизилбей калган, каралбай калган, ошого берип атабыз деп. Бирок бүгүнкү күндө жана бизде АВП деген бар да. Ассоциация водопользователей да, по-моему. Ошолордун полномочиясы алынып бияка берилип атат же аларга тиешеси жокпу? АВПлардын балансы айылдын ичиндеги суга арыктарда жок баланс. Аларкы айыл чарба багытында. Айылдан сырткары иштешет алар. Айылда мураптар бар, туурабы? Жок. Мураптар деле ушул АВП менен иштешет. Ошо мураптар сууну сүйүп келип атат ошо арык менен. Жок. Бизде ошондой талаштачы. Башка, Дастан Арысбекович. Ички ирригация, мына жергиликтүү маселе кирбей калган. Жок, азыр мындай да, тактоо, мен колдойм тактоо иретинде. Сиз арыкты айыл өкмөткө өткөзүп берип атасызбы же анын үстүндө турган мурапты өткөзүп берип атасызбы? Ошол вопрос да. Айыл өкмөткө өткөзүп берип атабыз. Жок, кайсынысын? Арыктыбы же болбосо суунубу же болбосо мураптуу кимисин өткөрүп берип атасыз? Ошо айыл өкмөткө ишти кыл деп. Дастан Арысбекович, бул жергиликтүү маселе 25 маселе киргизип атабыз муну. Бул мурда каралбай калган. АВПнын милдети таптакыр башка. Жок, Замир мырза, мен түшүндүм. Уюштуруп берүү, ички ирригацияны уюштуруп берүү айыл өкмөт милдетине киргизип атабыз, айтканда. Айылдагы үйдөгү огороддун суусун алып келип берүү, арыктарды тазалоо, ошонун башына турган мураптын бардыгын айыл өкмөткө биз берип атабыз, туурабы ушу менен? Жок, АВП деген башка бул. Жок, сууну бөлүштүрүү ошол болуп атат, АВП бөлүштүрүп берет. АВП муну тейлебейт. Муну айыл өкмөт тейлейт. Бияка министрлик кабинетине түшүнүктүү болду сиздерге суроо. Жооп берип койсоңуздар ушуга. Кайталап коесузбу, кечиресиз. Бул жерде эң важный вопростор берилип атат. Урматтуу министрлик кабинетине отургандар. Силердин кызыкчылыгыңар бул мыйзам. Замир мырза менен уже 5 мүнөттөн бери ушуну тартышып атасыздар, аны сиздер кайталап коюңуздар дейсиздер. Мен айтып атам, 27-ci берене карасаңыз, 4 прим деп киргизип атат да жаңы. Таптыңызбы? Окуй берейинби? Үй чарбаларынын суга суу менен камсыз кылууну уюштуруу, калктуу коңуштарды муниципалдык ирригациялык системасын эксплуатациялоо жана карап күтүү. Үй чарбаларын суга суу менен деген ушул менде вопрос болду да, АВПга киреби кирбейби деп атам муну.
Жоқ, кірбейді. Кирбейт, туурабы? Кирбейт, Анда кирбейт. Сиздер каршы эместер ошону толугу менен жана айылдагы көчөдөгү огороддорду сугаган суунун баардык балансын, контролун айыл өкмөткө тапшырып беребиз, ошолор контролдойт. Ооба, Демек алар мурап коет, туурабы? коет. Коюп ошо айылдын суусун контролдоп берет. Ооба, жооп берет. Сиздер колдойсуздар. Колдойбуз. Жакшы, бул эң жакшы, анда чыр чатактын бүтүшү деп мен ойлойм да. Тактоо иретинде, рахмат. Рахмат. Суроолор бүттү да, бул. Урматтуу Чолпон Алиев. Булар колдоп атса, анан эмнеге отрицательный берет? Мен таң калам, вообще. Аяк башка же буяка келип катышып аткандар башка бир мамлекетте жашайсыңарбы силер? Бириңер каршы бересиңер дагы ким макулдап атат? Сиз айттыңыз ким? Сиз макулдап атасыз. Силер каршы деп атат. Кандай бул? Билбейм да, эмне кылып иш алып барып атасыңар? Нурбек Өмүрбекович, булар негизи могу 4 мыйзамдын баарын колдойт булар. Негизи баарын колдойт. Бирок булар колдойт, бирок эме түшүнүктүү болуп калды. Кичине мындай өкмөттө бир отуруп алып, бир мындай ар бир мыйзам боюнча өзүңөр бир мындай эме жасап койбойсуңарбы, анализ жасапчы? Бизге болсо нецелесообразно деп берип атасыңар комитеттин чечимине. А силердин болсо берген ошол аныктамаңар биз комитетте караганда көп эмен ойнойт, ролду ойнойт. Анан кайра келип туруп болсо бул жерге келип алып туруп колдойбуз деп атасыңар. Анан кийин биз колдойт экен деп тияка үстүгө чыккандан кийин президенттен вето келип атат. Эми кичине мындай ойлонуп иш кыласыңарбы силер? Чолпон кечиресиз. Бул 27 периодда ошо суу боюнча биз колдойбуз. А жалпысынан ошо корутундуга терс чыккан да. Эми силер мындай болот да, мыйзамды же колдойсуңар, мыйзамды. Же мыйзамды колдобойсуңар да. А силер колдобойбуз деп туруп, кайра болсо бул жерде отуруп алып, мына 3 мыйзамга силер болсо корутундуну эме бердиңер. Каршы бердиңер. Бирок үчөөнө тең суроо берсек, колдойбуз деп атасыңар да. Биз отдел менен кантип иштешибиз керек, бизчи, комитетчи. Силердин корутундуңар биз үчүн эме, билесиңер, мыйзам боюнча биз силердин корутуңарды карашыбыз керек. Минфин против деп атат, биякта отуруп, кайра болсо туура эле деп атат. Эми туура эмес да бул мындай. Бир сүйлөшүп алып келбейсиңерби, бардыңар? Сөз бере албайм, кечирип болсуңар. Корутундуга өтөбүз. Комитеттин корутундусуна көңүлүңүздөрдү бурам. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун жактырабыз жана аны биринчи окууга кабыл алууга Жогорку Кеңешке сунуштайбыз. Макул? Каршы? Жок. Күн тартибиндеги кийинки маселе Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоору биринчи окууга кароого сунушталат. Урматтуу депутаттар, азыр болсо бул жерде ЦИКтин эмеси жок. Представитель ЦИКа нету. Чакырганбыз. Бирок бул конституциялык мыйзам. Эсиңерге салып коеюн. Демилгечилер, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаттары Мамасадыков, Талиева, Райымбачаева, Нурбаев, Самый-Кожоев, Сарбагышев, Ашимова, Икрамов, Хадырбеков, Алиев, Айжигитов, Алимжанова, Жакышев, Айдарова. Баяндамачы Замирбек Дүйшалиевич, сөз сизде. Рахмат, Чолпон Алиевна. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамын өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу конституциялык мыйзамдын долбоору. Конституциялык мыйзам долбоор Кыргыз Республикасынын шайлоо процессин өркүндөтүү, ошондой эле саясий партиялардын жана бир мандаттуу шайлоо округдарынан талапкерлердин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоого кыйла натыйжалуу катышууна көмөк көрсөтүү максатында иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын колдонуудагы конституциялык мыйзамына ылайык саясий партиялар 10 миңге чейин, ал эми бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча талапкерлер 500 үгүтчүлөргө чейин шайлоо алдында учурунда пайдаланууга укуктуу. Үгүтчүлөрдүн санын кыскартуу шайлоо процессин тартипке келтирүү, аны ачык айкын кылууга жардам берет.
ошондой эле шайлоо алдындагы финансылык жана уюштуруучулук кыйынчылыктарды тобокелдиктерди азайтат. Демек, үгүтчүлөрдүн азайышы шайлоо процессин ачык, айкын жана көзөмөлгө алгыдай кылат. Ошол эле учурда алардын санын кыскартуу, саясий партиялардын жана бир мандаттуу шайлоо округдарын чыккан талапкерлердин каржылык жүгүн азайтууга өбөлгө түзөт. Бул ресурстарды чектелген шартта турган талапкерлер үчүн маанилүү. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына жогоруда аталган өзгөрүүлөрдү киргизүү Кыргыз Республикасынын шайлоону таза, ачык, айкын жана атаандаштыкка өткөрүүгө алып келет. Рахмат, суроолор болсо жооп. Сөз Дастанбек Арсбековичте. Рахмат. Замир Мырза, анда мандаттын округтан шайлана турган депутаттардын үгүт иштерин жүргүзүш үчүн агитатор нанимать этип атпайбы? Баягы мыйзамдуу алкагында турабы? Сиз 1000 киши болчу азыркы, 500 киши кечиресиз, 100 кишиге чыгарып койдуңуз да? Мен ойлойм, бул биринчиден туура эмес го деп. Азыр мындай суроо, баягы канча каражат акча коротконго бир кандидатка уруксат берилген мыйзам менен? Суроо түшүнбөй калдым. Бир кандидатка канча каражат шайлоо агитация учурунда колдонууга уруксат берилет? Порог сумма. Каражат көрсөтүлгөн эмес. Бар да. Бул жерде 500 үгүтчү. Ош 500 каражат төлөйсүң да. Агит иштерине иш жүргүзөсүң да. Фонд. Ошо фонду канча болуш керек да? Максимальный сумма. Бул эми мен Сизде жок кандай маалымат? 500дөн 100гө чүрүү. Эми ал сиз агитаторлордун санын 500 мындайда Дасан Арсбекович 500 үгүтчүнү жалдагандан кийин ал талапкер менен үгүтчүнүн ортосунда келишим бар болот ал жердечи. Келишим болгондо ал акча төлөйсүң да, патент аласың. Эми ошол төлөгөн акчасына байланыштуу да. Жок, бул жерде анда ким бар бул жерде? Минфинден барбы же? БШК чакырылган, бирок келишкен жок. Бул жерде бүгүн эки маселе боюнча чакырылган. Мен да унутуп атам, негизи сумма бар да, определенный порог бар. Мисалы партияга да өзүнчө берилет сумма, порог. Ал ошонун бюджеттин негизинде ашпаш керек, агитация иштери жүрөт. Ана ар бир жана анда мандатны бир округтан шайланган депутаттардын да өзүнүн ушундай мыйзамда каралган сумма бар да. Мен азыр цифрасын так эсте албай атамын, бирок бар. Эми карасаңыз, сумма өзгөргөн жок, бирок сиз ошол именно үгүт иштерин жүргүзгөн адамдардын санын кыскарттыңыз да. Логикага жатпай атат. Көрдүңүзбү? Бир. Бирок моңузда туура эмес да. 500 кишиден 100 кишиге бир кишиге чүрүп койгонуңуз, баягы талапкер болгон киши округу 100 000 киши шайлоочу бар. Билесиңиз, 100 000 киши мыйзамда берилген. Эми 100 000 кишиге 100 киши кантип үгүт ишин жүргүзгөнгө жетишет ошо талапкер? Анда экинчи жолу бар, аны только ал подпольно коррупциялык иштер менен кетет. Ачык болбой калат. Лучше ачык көрсөтүп, мыйзамды ошолорду нанимать этип, кимдин акчасы бар. Акчасы жоктор нанимать эте албайт. Ал өзүнөн ошол эрки анын. Акчасы барлар ошол мен депутат болгом, өзүм программамды элге жеткизейин, үгүт иштеримди элге жеткизейин дегендер мыйзам түрдө нанимать этсин. Ошентип берилген да мыйзам. Азыр биз наоборот коррупциялык элементке түртүп атабыз да муну менен. Дасан Арсбекович, мен жооп берип коеюн. Бул мыйзамдын максаты бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүп берүү. Андай болбойт. Мындай жол менен талапкерге анда болсо шайлоого барбай эле мындай сүрөтүн коелу коюп койбойлу. Сүрөтүн карап шайлагыла деп. Дасан Арсбекович, сиз карасаңыз, талапкер 500 үгүтчү жалдады. Дасан Арсбекович 500 үгүтчү жалдады. 500 үгүтчүгө 25 000 сомдон 2 айга төлөгөндө 25 миллион болот. Төлөсүн. Мыйзамды төлөсүн. Мындайда бир 500 үгүтчү үй бүлөсү менен келип шайласа дагы ошол талапкер депутат. Талапкерди депутатты
эл шайлаш керекпи же агитатор шайлаш керекпи? Анда болсо 100 кишини эмне койдуңуз анда? Жок, бул Ал 100 кишини эмнеге коюп атасыз анда? Сиз Дастан Арсбек сунушуңузду бериңиз да. Жок, сунушум мен анда 500 менден калыш керек же 1000ге көтөрүш керек болсо. Мыйзамдуу. Ошонун программасын талапкердин үгүт иштерин мыйзамдуу элге таратыш үчүн жана 100 000 кишиге таратыш үчүн ал мыйзамдуу болуш керек. Ал урданып барып кишиге акча берип туруп голос сатып албаш керек. Биз мыйзамдуу кылышыбыз керек да. Ал 100 кишини кылып койсо ал жанагы подпольняга кетет, ал 100% турган иш. Анан чатакташып соттошуп анан бүтпөйт. Же болбосо таптакыр анда агитатор нанимать этпеш керек, жана фондду жоюш керек да, кандидаттардын сүрөтүн телевизор, Facebook'tan көрсөтүп коюш керек, эл жүзүнө карап, анан сүйлөгөн сөзүнө карап эле добуш берип. Туура айтасыз, мен колдойм сунушуңузду. Жүздү да алып таштайбыз. Анда дүйнөдө анда практика жок. Кечиресиз. Шайлоонун өзүнүн эрежеси бар да, үгүт иши деген бар, агитация деген бар, колдоп жүргөндөр бар. Анын баардыгы мыйзамдуу болуш үчүн могу цифралар келип чыккан, Замир мырза. Биз азыр кайра мындай артык кылабызды тыртык кылып атабыз. Мындайча айтканда. Биз өзүбүзгө ошо шайлоо учурунда бийликке ошо кандидаттарды байлап берип коюп атабыз, наоборот. Бут тозу кылып коюп атабыз. Бийликке табылбай калат, ошо кандидаттар жакпаган кандидаттардын колу бутун кайрыганга, мына сиздин мыйзамыңыз туура ошого жол берип атат. Бул менен сиз тенденцияны алып келе албайбыз. Дегенин акчасы бар экен, мунун акчасы жок, экөө бирдей чыксын. Акчасы бар кишинин укугун тейлеп коет болсо, ал ишкер адам өзүнүн мээнети менен тапкан акчасы менен баягы депутат болуп, элге кызмат кылайын деген ою бар да. Биз ага бут тоскон болбойт. Дастан Арсбекович, бул жерде эч ким бут тоскон жок. Сиз сунушуңузду бериңиз, концепциясын колдоп бериңиздер. Жок, мен анда 100 эмес, 200ге бериңиз, 300ге бериңиз. Сунуш Бул жерде БШКнын корутундусу бар да. Бул жерде каршы эмес БШК. БШК эч убакта каршы болбойт. Аларга бир киши деп койсоңуз да каршы болбойт. Мен утутпайм, мен мына саясий жагын айтып кетейин. Күчтүү оппонент болгон, бийликке балким каршы чыккан оппонент болгон кишинин колу бутун байлап коюп атасыз ушул мыйзам менен. Чынын айтайын. Дастан Арсбекович, андай максатта эмес, мыйзамда. Ошого калып барып атпайбы? Максатын мен көрсөтүп коеюнчу анда. Мен айтып коеюн. Бул жерде Сиздин жанагы малына негиздемеңиз, маалымат бердиңиз го, ал таптакыр мындай саясий аренага туура келбейт да. Урматтуу депутаттар, кандай деп ойлойсуздар? Мен ой жүгүртүүм ушундай да, шайлоону көптөгөн шайлоону көрдүк, бирок ар бир шайлоо мыйзамдуу өтүш үчүн ошол талапкерге, кандидатка биз мыйзамдуу жол ачып беришибиз керек. Болду ошол. Калганы ошол талапкердин өзүндө эл шайлайт. Анын программасын, сүйлөгөн сөзүнө кандай жол менен барат, үгүттөө иш кандай жүрөт, эл ошого карата добуш берет. Ошондуктан мен ойлоймун, урматтуу депутаттар, мен эгерде 100 киши менен Замир мырза макул, сиз ушу менен кетем десеңиз, мен бул мыйзамга каршымын. Дастан Арсбекович, Урматтуу депутаттар, мен жооп берип коеюн. Дастан Арсбекович, мен ушул президенттин саясаты менен 2021-жылы таза шайлоо болду. Мен ошол шайлоодо 14 гана үгүтчү менен депутат болуп келдим. Анан бул жерде мындай да чектеп койбош керек да, бул жерде жөнөкөй педагог, жөнөкөй медик, жөнөкөй ишкер да каттана берсин, эч ким кой деген жок, каршылык көрсөткөн жок. Бирок бул жерде бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк түзүп берели деген максатта. Сиз партия менен бардыңыз да? Партия менен келиңиз, туурабы, Замир мырза? Партияга өзүнчө мына 5000 агитатор деп турат. Партияныкы оңой. Бирок андан мандаты менен 100 000 киши шайлоочусу бар жерде ойлосоңуз, 100 000 киши шайлоочусу бар жерде бир талапкер ошо 100 киши менен кантип агит ишин жүргүзөт? Ал физически бир айдын ичинде жетишпейт. Жетишет. Сиз кайдан билесиз жетишип? Мына биз анда округтан шайланып келген. Канча үгүтчү жалдадыңыз? Эми аны мен айтууга бул жерден мыйзамдуу кандай каралса, мыйзамдан чыккан жок, сен айтканга мен мажбур эмесмин. Мен болгон практикада өткөн нерсени айтып атам. Сиз ошону алып барып турасыз, тупик алып барып атасыз да, коррупциялык элементке түртүп коюп атасыз. рахмат. Кээ бирлерге балким кереги жок, бир да эме.
агитатор. Ал өзүнүн укугу албай койсо деле болот. Туура. А бирок максималдуу эмеси 500 деген бул. Рахмат, Дастан Арсбекович. Замирбек Дүйшалиевич, эми закондордун баардыгы прогрессивный болуш керек да. Мына бизди 30 жылдан ашты эгемендүүлүк алганыбыздан. Канча шайлоону башыбыздан өткөрдүк, канча революция болду ушу шайлоонун аркасынан да. А мына акыркы шайлоолор кичине таза болду деп, мындай кичине элибиз дагы ынанып, азыр бир кандайдыр бир туура жолго түшүп кетип атабыз да. Бардык маселе ушул чектөөдөн болгондо, мынанча эле агитатор аласың, мынанча эле акча сарптай аласың шайлоодо депчи. Баары бир эгер мындай эметкен менен баары бир агитаторлор иштейт 1 ай. Аларга дагы басканына, жегенине, бензин, тияк-бияк бүт бардыгы акча да мунун бардыгычы. Анан ошону болсо сиз болсо 100гө түшүрүп коюу деп. Эми 100гө түшүргөнүңүз менен бунун бардыгы баягындай по черному кетет да. 100дү алып көрсөтүп коет дагы сизге. Эл иштеш керек да, агитаторлор жүрүш керек ар бир айылдарда. Аларга болсо көмүскөгө кирип кетет да. Бирок сиздин оюңузду түшүнбөй калдым да, эгер азыр сиз болсо 100гө түшүрөм деп атасыз да. Сиз болсо азыр 500 адам агитатор болот деп. Ага болсо кааласаңыз сиз 100дү, кааласаңыз 50-нү, өзүңүз айткандай 14 адам менен деле агитатор менен депутат болуп келе бериңиз. Ал жерде жок да, обязательно сиз 5000 адам агитатор алышыңыз керек деген чектөө жок да бул жерде. Бул жерде максимально кимдин колунан келсе, кимге керек болсо ушул нерсе. Анан кийин азыр болсо бизде эми партийный, анан кийин одномандатный болуп атат. Одномандатный деп Дастан Арсбекович туура айтып атат. 100 миң элге 100 эмени кантип эметет. Значит, Дастан Арсбекович азыр болсо 100 жетпейт деп туруп, көмүскөгө кирип, башка акчаларды берип, анда башкача иштеш керек болуп калат да. Мен оюмча да, мындай, мен жеке оюм, бул мыйзамды аркага тартып алсаңыз жакшы болмок да. Чолпон Алыевна, биз дагы Бышкан берген маалыматтарын карап чыктык. Ал жерде максималдуу 470, 200 үгүт алгандар, 50 үгүт алгандар бар. Мына партия боюнча дагы мына Эми мындай да замке түшүнсөң, жок, азыр мен түшүндүм, мен билдим сиз эмнени айтайын деп атасыз да. Сиз бир нерсени түшүнсөңүз, бирөөгө болсо мындай кандидатка сиз болсочу, сиз тиги Замир болсо 14 адам менен эле депутат болгон, сен болсо ошодон аша албайсың деп сиз эме кое албайсыз да. Бул конституциялык укугуңузду тебеленип калып атпайбы? Жок, Чолпон Алыевна. Мага эме бербей эле коюңуз, мен бул эмеңизге каршымын. Сөз Гүл Ахматкуловна да. Рахмат Чолпон Алыевна. Уважаемые коллеги, парламент в этом и заключается, что у каждого есть свое мнение, наверное. А я наоборот, я поддержу Замирбека Дүйшалиевича. Речь идет о том, что мы говорим на самом деле, должны быть равные возможности. Выборы что показали? Что одномандатные, кстати, ЦИК тоже сделал большой анализ. Мы рассматривали вопросы об изменении вообще кодекса выборов и так далее. Вопрос вообще стоит очень серьезно, потому что на самом деле не у всех есть такие возможности, не у всех есть финансов. Даже возьмем, опять же, не всем нравится вопрос гендера, да? Как так получилось, если у нас предусмотрено, что должно быть не менее 30% женщин, а фактически у нас намного меньше, потому что возможностей у женщин нет. Не все бизнес-вумены, не все женщины, которые могут заплатить и пройти, да, у нас среди одномандатных только одна женщина прошла. То есть на самом деле речь идет о том, что возможности очень ограничены. У кого есть материальная сторона, он выигрывает. И, соответственно, Замирбек Дүйшалиевич, он четко сказал, он говорит о том, что эти 500, это фактически это и есть покупка голосов, эти 500 приведут своих родственников, это и есть голоса, да, вот по действующему и так далее, и так далее. То есть здесь этот
вопрос вообще возник не просто так вот с пустого порожня, да, а для того, чтобы проанализировать и глубоко понять, что у нас избирательная система на сегодняшний день, мы идем по принципу Запада, там, где это дорогое удовольствие, и это только для людей, которые имеют возможности. То есть у наших граждан у всех равные возможности. У учителя, у водителя, у простых граждан, когда если нету большого боливара и нету большой сумки и большого портмоне и кошелька, он не может пройти, это реально. То есть вопрос, даже вот, я же говорю, проанализировали. Партии в действующие выборы, они потратили ровно в половину меньше, чем одномандатные депутаты, когда избирались. Соответственно, и возник этот вопрос. Вообще, эта система для Кыргызстана одномандатные, это вообще оно действует, оно на самом деле реально. То есть вопрос возможностей, говорится. Вопрос в этом стоит. Я поддержу данную концепцию. Спасибо большое. Кейінгі сөз Нұрбек Өмірбековичте сөз. Мындай мен сунуш эле берейинчи, чолпон алайын да. Заврек Вишалич, бүгүн күн тартибинен алып туралы, сентябрь чыгаралы, келсин, анан кийинки жумада талкуулайбыз ошол боюнча. Мен сунушумду добушка коюп берем. Урматтуу депутаттар, азыр эми баардык мыйзам долбоору буга чейин 5-6 өттү да. Анан акыркы мыйзамды калтырып койбой, ушуну жалпы пленарлык жыйынга алып чыкпайлыбы? Жалпы партиялар, ал жерде бир мандаттуулар бар, баардыгы чогулуп бир талкуулап көрбөйлү баарыбыз. Эми комитет азыр мындай бир кайтарып койсок, ал жака борбордук шайлоо комиссиясы келсин. Азыр концепциясын колдоп берип кое берсек, ал жакта дагы бир мандаттуулар бар, партиядан келгендер бар. Баардыгынын өкүлү берде болбой калды да бүгүн. Ошо биринчи окууда колдоп берип кое берели концепциясын. Жанар Кубаныч. Анан ал жакта концепциясын колдоп бериңиздер, концепциясын. Биринчи окууда экен эми концепциясын колдоп берип турсак туура болот дедим да мен. Ал жакта эми борбордук шайлоо комиссиясы келсин, МВД келсин, анан жанагы бир мандаттуулардын көп да бизде 36 бир мандаттуу бар. Ал жакта 54 партиядан келгендер бар. Алардын дагы пикирин угуп туруп, анан ошол жерде көпчүлүк чечкени туура болобу деп ойлоп атам да мен. Жеке оюм бул. Чолпон алайын да. Мындай да, мен Жанар Кубанычевич, мен сунуш берип калдым, анан кийин мен деле оюм. Ушу комитеттен талкуулап алып туруп, анан кийин палатага чыккан жакшы негизичи. Ошон үчүн биз Сентябрь кийинки жумада келсин, ушул жерден талкуулайлы, анан кийин палатага алып чыгалы. Меникин добушка коюп берсеңиз, сунушумду. Нұрбек Өмірбекович, Мекиме Какимович жазылып калды эле сөзгөчү. Сөз берип туруп этем же сунушту коеюн азыр. Анда Нұрбек Өмірбековичтен сунуш келип түшүп атат. Мыйзамды күн тартибинен алып туруу боюнча. Макул? Каршы? Үч каршы. Өттү. Маселе? Нұрбек Өмірбекович, рахмат, эми урматтуу кесиптештер. Негизи бул мына Рамазан айында турабыз да. Бул жакшы ниет менен алып чыккан мыйзам долбоор. Анан урматтуу кесиптештер, капа болбоңуздар. Мен бул мыйзамды силер үчүн жазып койгон жокмун. Бул ушул келечекте ушул талапкерлерге толук бирдей мамиле болсун деп алып чыккан мыйзам долбоор да. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги ар түрдүү маселелерге өтөбүз. Бул жерде 3 маселе бар экен.